Тургунбек мырза, просто азыркы могу карантин убагындагы элдин бир топунда негатив келип атпайбы? Мен сизге дагы WhatsApp экөөбүздө переписка алганбыз. Ошондой ситуациялар болуп калганда кийин деген негативдүү маалымат тарабына кирбей калат да, азыркы вот форс-мажордун периоду, Урматтуу Элвира Жорабаевна, туура айтып атасыз. Биз бул ковидтин учурунда реструктуризация болуп алган баардык тең ни один кредит не будет внесен в этот кредитное бюро, да? Ошо атай заседание болгондуктан ошону сиз тактап сиздин оозуңуздан да айтылган сөз болсун да. А то кээ бир микрокредитный компаниялар, эми банктардын кээ бир учурунда ушундай недопонимание болуп калганда, аргасыз мага жазгандан кийин мен сизге жөнөтүп, ошо андан кийин чечилип калып атат да. Чтобы азыр алдын ала ушундай мыйзамды киргизип атканда, чтобы и руководители банков, и руководитель микрокредитных компаний түшүнсүн да, что такие вещи не должны быть. Маконда биз дагы бир жолу циркуляр жиберели коммерческий банктарга эскертип, микрофинанс компанияларга. Рахмат.